Кыргызстан партиясы Борбордук шайлоо комиссиясын утуп алды. Жогорку сот эки тараптын талашына чекит койду. Парламенттик шайлоого аз калган сайын мандатын тапшырган эл өкүлдөрүнүн тизмеси узарууда. 6-чакырылыш 7-сессиясын ачты. Депутаттар иштейби же кайра тарап кетеби? Бүгүн Кыргызстанда 156 миң окуучу 1-класска барды. Бөбөктөрдүн билим алуусу үчүн кандай алгоритмдер иштелип чыкты? Таластын тургундары жамандыкта ысырапкорчулукту мыйзам менен тыюуга чакырышууда. Аймакта маркумду акыркы сапарга узатууда мал союу адаты азая баштады. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Мирзат Муканов кызмат кылам. Кыргызстан партиясына шайлоого катышууга жол ачылды. Бир жумадан бери созулган талашка бүгүн жогорку сот чекит койду. Соттук процесс жүрүп жатканда имараттын жанында саясий биримдиктин тарапташтары жана каршылаштары чогулушту. 5 күн мурда Бишкек шаардык административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясынын документтерин артка кайтаруу чечимин жокко чыгарган. Буга БШК макул болбой, жогорку сотко кайрылган. Акыркы соттук инстанция чечимди партиянын пайдасына чыгарды. Соттук отурумдун жүрүшүнө Рахат Жаныбекова көз салды. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге каршылыгын билдирип, жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылган болчу. Бүгүн ал арыз каралып, сотто процесс саат 4-тө башталды. Ал эми партиянын тарапташтары имараттын алдына чогулуп тынчтык митингин өткөрүшүүдө. Эскерте кетсек, БШК 25 августта Кыргызстан партиясынын документтерин артка кайтарып, шайлоого катышуудан четтеткен. Буга документти БШКга Кыргызстандын ыйгарым укуктуу өкүлү эмес, башка жаран алып келгени негиз болгон. Буршайкомдун мүчөлөрү мыйзамда партиянын ыйгарымдуу укуктуу өкүлү өзү алып келип каттоо журналына кол коюшу керектигин айтышкан. Ал эми аталган партиянын өкүлү Эльвира Абелдинова жагдайды өзү ооруп калганы менен түшүндүргөн. Шайлоодон четтетилген соң партия өкүлдөрү мындай чечимге макул болбой Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылган. 27 августта ишти караган судья Чолпон Досмамбетова БШКнын чечимин жокко чыгарып, Кыргызстандын пайдасына чечип берген. Техническая ошибка кетти, эми ошону оңдош керек дейм. Бул жерде эмне мыйзам бузуп террористтик бир акт болду, эмне болду? Же бир межнациональный уруш кылдыбы бул партия? Эмне кылды? Болгону жана 6-дан өттү, мынча мүнөт өттү депчи. Өткөн жок ошону. Процесс болуп жаткан учурда жогорку соттун имараттын алдында дагы бир митинг болду. Мында жарандык активисттер, партиялардын айрым мүчөлөрү да катышууда. Алар соттон сатылбашын жана шайлоо таза өтүшүн талап кылып жатышат. Мындан сырткары Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетүүнү талап кылышууда. Таза шайлоо болуш керек деп анткени биз үчүн эң маанилүү нерсе Кыргызстандын таза шайлоо. Анткени биз мамлекеттин эртеңки башкаруусун, эртеңки келечегин шайлоо аркылуу чечебиз да. Бул абдан биз үчүн жашообузда маанилүү нерсе. Кыргызстан эле эмес, башка партиялар дагы эгер мыйзамды буза турган болсо шайлоодон четтетиш керек. Анткени мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Бул биздин башка мыйзам да. Эки акция бир маалда өтүп жаткандыктан бул жерде коомдук коопсуздукту сактоо үчүн жүздөй милиционерлер тартылган. Эки тараптын тарапташтарын бири-бирин өткөрбөө үчүн бул жерде тартип сакчылары эки катар болуп тизилип турушат. Соттук териштирүү дээрлик 3,5 саатка созулуп, жогорку сот Бишкектин административдик сотунун чечимин күчүндө калтырды. Демек Кыргызстан саясий партиясы парламенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн кайра кайтарып алды. Ыйгарым укуктуу өкүл тапшырбай калды деди, бирок анын дагы жолу айтылып кеткен ден соолугуна байланыштуу болсо, тапшырган адамдын колунда ишеним каты бар болгондон кийин, эгерде Борбор шайлоо комиссиянын кандайдыр бир күмөн жаратса, ал тапшырган адам, биз эртеси күнү барып ыйгарымдуу укуктуу өкүл партиянын төрагасы болуп, жок документтин баарына биз тастыктайбыз, баары туура, тизмелер ушу партиядан келген дегенден кийин бул маселе чечип ошол жерден эле чечип койгонго толук мүмкүнчүлүк бар болчу да. Мынча эми сот процесстерди жүргүзбөйлү. Эми жогорку соттун чечимине ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясынын документтерин кабыл алууга милдеттүү. Белгилей кетсек, БШК 3-сентябрь кечке чейин шайлоого катыша турган партиялардын тизмесин аныкташы керек. 4-сентябрда үгүт иштери башталат. Рахат Жаныбекова, Жанарбек Догдурбек уулу, Турган Ниязов, НТС. Саясий күчтөрдүн аракеттери өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулукка доо келтирбеши керек. Бул тууралуу бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында парламенттик шайлоого карата даярдыктардын жүрүшү талкууланып жатканда билдирди.
Мамлекет башчы үгүт иштерин жүргүзүүдө партиялар бири-бирин сыйлашы керектигин, шайлоочулардын добуштары үчүн күрөштө компроматтарды таратуу жана булганыш технологияларды колдонбоого чакырды. Ошондой эле Кыргызстандын элин бөлүп жарууга эч кимге жол берилбээрин эскертти. Президент катары бул мамлекеттин эгемендүүлүгүн, бүтүндүгүн, элдин биримдигин, тынчтыгын сактоо бул менин негизги милдетим. Ошондуктан саясий партияларды, алардын жактоочуларын, командаларын ушу шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө ар кандай мыйзам буруу аракеттерден алыс болууга чакырам. Эгерде мыйзам бузуулар болсо, мыйзамдын чегинде аларга биз бааны беребиз, андай мүмкүнчүлүк бар. Кандай гана күрөш таймаш болбосун, жеңилгендер болот. Ошон үчүн шайлоого аттанган саясатчылар амбицияны ары таштап, утулуп калса элди көтөрүп, башка нукка салып, элди көчөгө алып чыгам деген нерседен алыс болуш керек. Татыктуу жеңилгенди дагы үйрөнүп билиш керек. Анан жеңилиңиз астына алдырып, таратташтарын көтөрүп, көчөгө алып чыккан мурунку үйрөнгөн адаттардын баарын биз калтырышыбыз керек. Жарандарыбызды ыплас саясаттан алыс кармоого үйрөнүшүбүз керек. Ага түртпөшүбүз керек баарыбызды. Мамлекет башчы айрым партиялар менен талапкерлер электоратын көбөйтүш үчүн шаарлар менен айылдардын тургундарынын номер 2 формасы боюнча добуш бериш үчүн участактарын массалык түрдө өзгөртүп жатканы тууралуу сөз козгоду. Президент Сооронбай Жээнбеков бул тууралуу интернет басылмаларда, социалдык тармактарда жазылып жатканына карабастан, мамлекеттик жана укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү буга каршы эч кандай чара көрбөй жатканын сындады. Ал бул боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүшү керектигин белгиледи. 6-чы чакырылыштагы парламент бүгүн акыркы сессиясын ачты. Депутаттар гимн аткарып, бейшемби күнгө чейин тарап кетишти. Ал арада жогорку кеңештин курамы күн сайын өзгөрүүлөргө душар болууда. Акыркы бир жума ичинде эле 6 депутат мандатын тапшырып, алардын ордуна жаңылары келди. Бул чакырылыштын мөөнөтү 1 айдан соң аяктарын эске алганда, ага чейин мыйзам чыгаруучулар натыйжалуу иш алып бараарына ишенбегендер арбын. Анын үстүнө депутаттардын басымдуу бөлүгү кайрадан эле шайлоого аттанууда. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Жогорку кеңештин депутаттарынын жайкы эс алуусу аяктады. Бүгүн алар акыркы сессияга чогулуп ишин баштады. 120 депутаттын 80ден ашыгы гана бүгүнкү жыйынга келишкен. Алтынчы чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кезектеги сессиясын ачык деп жарыялаймын, урматтуу. Акыркы сессияга чогулган 6-чы чакырылыштын жыйыны гимнди аткаруу менен башталды. Андан соң депутаттар пандемия маалында каза болгон кыргызстандыктарды жана кесиптеши Чыныбай Турсунбековду эскерип 1 мүнөт аза күтүштү. Жыйында эч кандай маселе көтөрүлгөн жок. Бүгүн эртең комитеттер иштей турганы айтылып, парламент спикери өкмөттүн өкүлүнө кайрылып, маанилүү мыйзамдар болсо эл өкүлдөрүнүн кароосуна киргизүүнү сунуштады. Бүгүн комитеттердин ишин баштасаңыздар, анан ошондой эле бүгүн эртең комитеттердин иштери иштеп, каралып, өкмөттөн келген оршундуу тез карала турган мыйзамдарды да өкмөттүн өкүлүнө кайрылат элем, алып кириңиздер. Ошондуктан эртең бүгүн комитеттер иштеп, 3 сентябрда, урматтуу депутаттар, жыйыныбызды өткөрөбүз. Азыр ачылышын баштадык. Эми комитеттер иштесе болот. Комитеттер документтерди даярдап, отурумга даярдаса болот. Бирок ошол эле кезде жөнөкөй маселелерди көтөрбөй эле, азыр комитеттер өтө маанилүү, өтө кезексиз ушундай мыйзам долбоорлорду алып келиш керек да. Мисалы ошол эле эл аралык макулдашуулардын ратификациясы ушундай документтерди.
Деген менен жогорку кеңеш сентябрда толук кандуу иштей турганына көпчүлүктүн көзү жетпей турган кези. Анткени депутаттардын басымдуу бөлүгү өлкөдөгү карантиндин айынан аймактарды толук кыдыра албай калышканын айтышууда. Анын үстүнө парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленгендиктен, ага азыркы депутаттардын көбү аттангандыктан үгүт иштери менен алек болуп жыйынга келбей калышы ыктымал экен. Алар шайлоочулар менен жолукканы кете турган болсо, кворум топтолбой калышы мүмкүн. Мындан улам жогорку кеңеш бул айда натыйжалуу иштейт деп айтуу кыйын. Анын үстүнө парламенттин курамында улам өзгөрүүлөр болууда. Эми эл өкүлдөрү 3 сентябрда жалпы жыйынга чогулушат. Анда жаңы депутаттар ант берери күтүлүүдө. Алынган маалыматтар боюнча бир нече күн ичинде эле жогорку кеңеште 6 жаңы депутат пайда болду. Бир айдын ичинде эми иш бүткөрүүгө жетишебиз албайсыздар. Азыр эметебиз. Парламенттик шайлоого чейин 1 ай убакыт калды. Бирок ага карабастан депутат болууга ашыккандар арбын. Анын сыры эмнеде деген суроо жаралат. Адистердин айтымында депутат деген статус, айлыктан тышкары бир катар артыкчылыктар каралган. Депутат камакка алынбайт. Жазык процессуалдык мыйзамдын негизинде тинтүү жүргүзүүгө болбойт. Ошондой эле жогорку кеңештин аппараты депутатты кызматтык иш бөлмө, керектүү кеңсе жана техникалык каражаттар, байланыш, транспорт менен камсыздайт. Мындан сырткары эл өкүлүнө дипломатиялык паспорт берилет. Депутаттын иш сапарлары, ошондой эле чет өлкөгө барган сапары каржыланат. Бишкек шаарында жашаган турак жайы жок депутатка кызматтык турак жай берилет. Мындан сырткары деле бир топ артыкчылыктар каралган. Рахат Жаныбекова, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС. Бүгүн өлкөдө билим күнү белгиленди. Жаңы окуу жылынын башталышы менен 156 000 окуучу мектеп босогосун аттады. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу биринчи коңгуроо салтанаты уюштурулган жок. Билим күнүндө салттуу түрдө ийкемдүү графикке ылайык сүйүктүү Кыргызстаным аттуу биринчи сабак өткөрүлдү. Белгилүү болгондой, биринчи класстын окуучулары мектепте окуйт. Алардын билим алуусу үчүн атайын алгоритм иштелип чыккан. Ал эми калган балдар онлайн режиминде сабак алышат. Мектеп босогосун бет кап кийип аттаган жеткинчектер тууралуу кийинки сюжет. Биринчи мектеп, биринчи класс, биринчи мугалим, жаңы достор, баары өзгөчө кийинген. Жүзүнө бет кап тагынып, колуна гүлүн көтөргөн жеткинчектер. Быйыл эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу мектепке биринчи класстын гана окуучулары барды. Калган окуучулар кырдаал турукташканча онлайн режиминде билим алышат. Мектеп босогосун жаңыдан аттаган жеткинчектерге Билим берүү министрлиги менен Саламаттык сактоо министрлиги биргеликте алгоритм иштеп чыккан. Анда ата-энелерге балдарын өздөрү алып кетүүсү сунушталат. Бет кап тагынып атайын кол арчыларды жана антисептикалык каражаттардын болушу да ата-энелердин мойнуна жүктөлгөн. Ал эми санитардык талаптардын аткарылышына жана дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүгө мектеп милдеттүү. Бүгүн Бишкектеги номер 89 орто мектебине жаңы кадам таштаган 120 окуучу кас-катар тезилип, ар биринин дене табы текшерилип, анан мектепке киргизилди. Биз окуучуларды кабыл алып жаткан ар бир окуучунун температурасын текшерип аткан учурда, эгерде кандайдыр бир окуучуда температурасынын жогору болушу белгиленип калса, билинип калса, ошол жерден биз ата-энеге өзүнүн кайра үйгө барып, үй шартында же болбосо өзлөрүнүн жергиликтүү участкалык педиатрга кайрылуусуна сунуштап мектепке киргизбей кайра үйүнө жөнөтөбүз. Эгерде окутуп жаткан мугалимдерде кандайдыр дагы ушундай температурасы жогору же өзүн жакшы сезбей бир кандайдыр бир белгилери болсо, мугалимди дагы биз кайра үйгө жөнөтөбүз, врачка кайрылуусун сунуштайбыз дагы. Ал мугалим ордун кайра башка мугалим менен ордун топтоп башка мугалим сабак берүүгө бизде даяр мугалимдер бар. Бул класста болжолдуу 20дай окуучу бар. Шартка байланыштуу бир олтургучта бирден гана окуучу олтурууга мүмкүн. Бир сабак болжолдуу 20-25 мүнөткө созулууда. Быйыл өлкө боюнча мектеп босогосун 156 430 окуучу биринчи жолу аттады. Аларды учурдагы кырдаалга карабай мектепте окутуунун негизги себеби окуучуну жаңы чөйрөгө көндүрүү. Өзүн билим уясында эркин алып жүргөн гана окуучу жаңы нерсе үйрөнө алат дейт психологдор. Быйылкы билим күнү жылдагыдан айырмаланса дагы жеткинчектердин жүзүндө жакшы маанай, ууртунда жылмаюу бар. Энекем, дүйнөдө табылды бебекем. Айрымдар эпидемиологиялык абалга байланыштуу балдарын мектепке жөнөтүүдөн кооптонушууда. Бирок көбү биринчи класска барган балдарынын онлайн эмес, ага эжейинин жанында мектепте билим алуусун колдошот. Болгону талаптардын баардыгы так аткарылса дешүүдө.
Кызымды бүгүн мектепке алып келдим, 1-класска. Азыркы пандемияга жараша, конечно, бизге кооптуу мектепке жибергенге балдарды, бирок мугалимдер баягы ответственность алып атышат, өзүбүз да жардам беребиз. Окуучуга туура келет. Билет, что вирус адамга адам жакындабашын билет, колду жууш керекти билет, баарына аз эле. Өкмөттүн азыркы планына караганда 1-класстан тышкаркы окуучулар 1-чейректи онлайн окушат. Эгер өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жакшырбаса, анда аралыктан билим алуу андан ары дагы узарышы мүмкүн. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Владимир Кулбалдиев, НТС. Билим күнүнө карата президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындагы номер 87 мектепке барып, билим берүү системасын санариптештирүүнүн жүрүшү менен таанышты. Мектептин директору Жаңыл Исанова берген маалымат боюнча, мектепте окуучулардын келип кетүүсүн каттоого ала турган электрондук система менен биргеликте электрондук күндөлүк киргизилген. Ошондой эле мамлекет башчы 2-7 класстын окуучуларынын онлайн билим алуу процесси менен таанышты. Президент кырдаал толугу менен турукташканда балдар адаттагыдай эле мектепке бара баштаарын кошумчалады. Мындан тышкары мугалимдер айлыгы тууралуу сөз козголуп, бул маселе курч бойдон калып жатканы айтылды. Сооронбай Жээнбеков былтыр мугалимдердин эмгек акысы 30%га көтөрүлгөнүнө карабастан, ал дагы деле жетишсиз экендигин баса белгиледи. Санариптештирүү билген мектеп врачтар эмес. Бул санариптештирүү мамлекеттик тармактан баарына керек. Элге кызмат көрсөтүү, кызмат көрсөткөн бүт мекеме, уюмдар, министрликтер, ведомстволор мен баш болуп мен санарип президент болушум керек. Мамлекеттик бюджетти толтура турган мекемелерге мына азыр катуу көңүл буруп атабыз. Ошол санариптесек, мына көмүс экономика кескин азаят. Ошол каражат бюджетке түшөт. Айлык, мына аварий мектептер, шарт, компьютер, интернет индустрияны баарын келип бакалашат. Биздин максат азыр ушуну жасаш. Кыргызстан боюнча коронавируска кабылгандардын жалпы саны 44 миңге чукулдады. Алардын ичинен пневмония менен ооругандар 25 миңден ашса, лабораториялык жактан тастыкталган COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 19 миңге жакындаган. Бирок мурдага салыштырмалуу жаңы учурлар азыраак катталууда. Акыркы бир сутка ичинде 60 адам бейтаптардын катарына кошулду. Жаңы типтеги вирус менен ооруп калгандар Баткен жана Жалал Абад областарында көбүрөөк чыкты. 2 аймакты кошкондо COVID-19 диагнозу менен 30 адам ооруканага жаткырылды. Ал эми илдетти жеңип чыккандардын жалпы саны 38.649 жетти. Саламаттыкты сактоо министрлиги акыркы убактарда маска режимин бузгандар көбөйүп жатканын билдирип, санитардык талаптарды аткаруу керектигин эскертүүдө. Бүгүнкү күнү деген ушу эпидемияга каршы иш-чараларды дагы эле жүргүзүп, дагы эле жанакындай ошонун көлөмүн азайтпай, ошо санитардык эпидемияга каршы талаптарды баягы берилген биздин шарттарды деген аткарып турууга деген дагы эле тийишпиз. Анткени элдин арасында бул инфекциянын жүрүп аткандыгы дагы эле мынтип тастыкталып отурат. Акыркы сутка ичинде республика боюнча клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттен каза болгон дагы бир учур катталып жатат. Бул Бишкек шаарында каттоого алынды. Коронавирустун божомолдонуп жаткан экинчи толкунуна даярдыктар көрүлүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, бөбөктөр үчүн 2000ден ашуун керебет дайындалган. Азыркы тапта балдар арасында пневмония менен ооругандар көбөйгөн жок. Ошентсе дагы дарылоонун эрежелери иштелип чыккан. Ал Россиядан келген адистер менен биргеликте даярдалган 4-чү клиникалык протоколдо жазылган. Анда илдетти аныктоо, дарылоо, балдар менен иштөө эрежелери толук камтылган. Учурда бул боюнча медиктер окуудан өтүп жатканы белгилүү болду. Буга чейин Казакстандын Алматы шаарында балдар арасында пневмонияга кабылгандар көбөйүп, 800дөй бала ооруканага жаткырылганы айтылган. Коронавирус пандемиясынан кийин Талас областында маркумду акыркы сапарга узатууда ашыкча чыгымдан арылуу иштери кызуу жүрүп жатат. Учурда бул дубандагы көп айылдарда жамандыктан мал союуга тыюу салынууда. Муну жергиликтүү бийлик элет тургундар менен биргеликте демилгелеп ишке ашырып жатышат. Бул талапты көбү аткарып, ысырапкорчулук азайып баратат дейт айыл жашоочулары. Ошондой эле алар бул иш-чараны жайылтуу үчүн мыйзам кабыл алынып, тартипке баш ийбегендерди жазалоо мүмкүнчүлүктөрү киргизилсе дешет. Теманы Тынчтык Кенжебек уулу улантат.
Талас областында маркумду акыркы сапарга узатууда бодомал союлбай ысырапкорчулуктан кутулуу иштери башталды. Мурда киши каза болгондо сөөк 3 күнгө чейин кармалып, чоң мал союлмайынча жерге берилчү эмес. Эми жамандыкта эт тартуу жоюлуп барат дейт жергиликтүү тургундар. Куран окуп бата берүү менен гана чектелишүүдө. Бул иш Бакай Ата районунун Боотерек айылында жакшы натыйжа бере баштады. Элдин бул чакырыкка кошулушуна коронавирус илдетинин жайылышта бир себеп болду. Анткени киши көп чогулууга тыюу салынып, адамдар өздөрү да топтошуудан чочулап, жаназага катышып, сөөк жерге берилгенден кийин эле тарап кетүүдө дейт айыл имамы Жайлообек Жумакеев. Мурун жылкы союп жиберчү эле, уй союп жиберчү эле, төө сойгонго чейин барчу эле, бир жылкы жетпесе 2 жылкыга чейин сойчу эле. Ысырапчылыкка жол бербейбиз деген жаштар, демилге көтөргөндөр, аксакалдар, ушул жерде энелер, аял заты, баягы аялдардын коому бар, ошолор да жапатырмак жардам берип аракет кылып аткан да. Анан айрыкча но илдет келип калганда көпчүлүгү түшүнүп, туура кабыл алып, ысырапкорчулук деген бул зыян экен, пайда бербейт экен, зыяны көп экен деп туура түшүнүп, жакшы иштерин алып барып атты да. Кудайым буйрса ойлоп атабыз, мындан биягы бул нерсеге жол берилбейт. Ысырапкорчулук жакшы ишке алып барбарын түшүнгөн соң айылдын жаштары, дин өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик жана аксакалдар соту биргелешкендикте иш алып барышты. 80 жашка келген Кенжетай аксакалдагы үймөй кыдырып, элди туура жолго үндөгөндөрдүн бири. Өлгөндөргө барганда эми айда ысырапкорчулук болбош керек. Бирөө өлүп ыйлап атса, бирөө неметип атса, әрге мал сойып, андай мындай кылып, мындай оору башталып атса, андайга союуга уруксат жок деме. Ошондойлорду токтоткула деп биз аксакалдык жөнүбүздө ушу акылыбыздан айтып атырбыз. Пандемиядан бери Боотерек айылында 20 киши коронавирустан каза тапты. Алардын биринде дагы мал союлган жок. Маркумду жерге берген соң барган эл Куран окуп, үйгө барбай эле тарап кетип жатты дейт жергиликтүү тургундар. Мындай шартта деле бата жүрө берет дейт дин өкүлдөрү. Жамандык катталган үйгө айыл өкмөт тарабынан дагы байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турган. Бирок күчтөп эч ким тыйган жок. Айтылган талаптарды тургундар өздөрү колдоп беришти дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Илдет каптагандан бери бир кандай жарандар көз өтүп кетпеди. Ошолор жерге барып тынымсыз үзгүлтүксүз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүн негизинде бир топ ысырапкорчулук жойдук десек болот да. Эми биздин ниетибиз ушул ишти мындан ары да колго алып, Кудай буйруса, айыл аймагында ушундай ысырапкорчулукту жоюу менен бир топ жакшы иштерди жүргүзсөк болчу экен да. Эми үчүлүк, жетилик, кыркылык, аш сыяктуу маркумду эскерүү жөрөлгөлөрүн дагы ашыкча чыгашасын жок өткөрүү демилгеленүүдө. Жамандыктагы ысырапкорчулуктун зыянын тарткан Талас областынын башка айылдары дагы маркумду акыркы сапарга узатууда мал союуну токтотушууда. Амабаев айылы бар биякта. Ошол жерде ушундай токтотулган, мал союу деген токтогон бүт баары ушинтип калган. Анан ага болбой бул өкмөттүн мыйзамында жок экен да. Мал сойбаш керек деген бул мыйзамда жок болгондон кийин ага карабайым эл буга эч кандай күч колдоно албайсың. Өзү билет экен, өзүм соям дейт. Ага эч кандай мыйзам жок экен. Ошол негизинде ошентип келген да. Негизи ошентип баягы ар кандай үй бүлөлөр бар да, начар жашаган жаш балдар бар. Ошол ата энесин жашырам деп аябай ысырапкорчулукка учураганда, ошо жалгыз малын сатып, ошончолук кыйналып, ата энесин жашырган да. Ал эртең күн ел коюп кетип калат, тигил жана акчаны төлөш керек да, бирөөдөн алат да, будан бир мал пул сатып алат, карыз кылат. Ошентип абдан кыйналган да. Статистикалык маалыматтарга ылайык Кыргызстанда алынган 10 кредиттин бири той аштарга кетет. Эсептөөлөргө караганда 2010 жылы республика боюнча 2 миллиард доллар той аштарга кеткен. Бул көрсөткүч барган сайын көбөйүп келгени айтпаса да түшүнүктүү. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Владимир Кулбалдыев, НТС, Талас областы. Бүгүн кыймылдуу мүлккө салык төлөөнүн мөөнөтү аяктады. Мындан улам тиешелүү документтерди текшерүү үчүн рейдтер башталат. Ал эми эртең турак жай жана жер үчүн салыкты төлөөнүн акыркы күнү. Фискалдык мекемелер төлөмдү салык органына барбай эле онлайн ыкмаларды колдонуу менен төлөсө болорун билдиришет. Алар бардык банк мекемелери, почта бөлүмдөрү, төлөм жана пост терминалдар, мобилдик жана интернет банкинг төлөм карталары. Жаңы окуу жылынын башталышы менен коомдук транспорттар мурдагы режимде иштөөгө түштү. Графикке ылайык автобустар, троллейбустар жана маршруттук таксилер кечке чейин иштешүүдө. Буга чейин шаардагы коомдук транспорттардын айдоочуларына эртең мененки саат 11ден түшкү 2ге чейин каттамга чыгууга тыюу салынган. Анткени дал ошол убактарда унааны дезинфекциялоо үчүн тыныгуу берилчү. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылган. Ал эми сиздер менен коштошом. Амандыкта көрүшөлү.